Kүйөөм өз туугандарынан эчтеке аябайт. Менин төркүнүмө эчтеке бергиси дагы, жакшылык да кылгысы келбейт. Барганыма акча да бергиси келбейт. Эмне кылсам болот? Кайын журтумдан мен эчтеке албайм. Жашагым келбей атат. Жок, күйөөңүздүн мындай кылганы эми туура эмес эми. Адамгерчиликке, мусулманчылыкка туура келбейт. Себеп дегенде туганчылык мамилени бекем кармоодо өмүргө береке, ырыскыга береке. Пайгамбарыбыз айткан, өмүрүң узун болсун десең, ырыскыма береке болсун десең, туганчылык мамилени кармагыла. Тугандар ким? Туганчылык өзүңдүн эле ата энеңдин тугандары эмес да. Туганчылык деп үчөөнү айтат. Кайсы ал? Ата журт, тага журт, кайын журт. Үчөө тең ошо туганчылыкка кирет. Ошон үчүн аталарыңыздын тугандары, апаңыздын тугандары, тайкелер, алар дагы чоң журт. Макулбу? Үчүнчүсү кайын журт, бул дагы сиздин урпагыңызды улантып аткан, эртеге балаңызга сизде ата энесиңер да. Мынакей туган болуп кошулуп аткан. Ошон үчүн жакшы мамиле кылып баарына аракет кылыш керек экен. Бул баарды имандан. А бирок ошол эле кезде сизге айтаарым, жашагым келбей атат деп ушул нерсеге эле жашагың келбей болбой калат ал. Киши сабырдуулук болуп, киши жашнакай сөз менен дуа кылып, анан Кудай кааласа, эгерде ал жакшылык кылса жакшы, жакшылык кылбаса, ал үчүн кыжалат болбой эле коюш керек. Анын өзүнүн ыйманы деңгээлине жараша да. Биз жолдошум экөөбүз намаз окуйбуз. Парыздарыбызды, амалдарыбызды аткарганга аракет кылып келебиз. Дааватка барып, үйдө таалим өткөрүп, бирок жолдошум иттерди жакшы көргөндүктөн үйдө 3 ити бар. 3 ит багат. Бирок мага жакпайт. Дин жагын жакшы түшүнөт. Бирок иттерди дагы жакшы көрөт. Бирөө бош, экөөнү күндүз байлайт, түнкүсүн бошотот, алар короону булгайт. Сиздин көз карашыңыз кандай? Итти үйдө бакканда периште кирбейт бул. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам чечкиндүү сөзүн айткан. Кайсыл үйдө сүрөттөр, сөлөкөттөр, кайсыл үйдө ит боло турган болсо периште кирбейт. Мышык болсо кире берет. Эчтеке эмес ал. Ит болсо кирбейт. Итти уруксат берилген. Бир гана ошо коро кайтарып, малдарды, сарайларды кайтарганга ошондой гана уруксат берилген. Анда дагы кээ алымдарыбыз айткан, эшиктин оозуна жатып албасын деген. Киши кире турган эшик бар го үйдүн ал. Ошол жерде жатпасын. Тиякта болсо. Эми ойлойм, бирок 3 иттин зарылчылыгы жок го да. 3 ит эми ол чоң эле бир 1000 кой деле каратпасаңар. А так мисалы 3 иттин бир эле ит жетиштүү эле болсо керек. Өтө эле көп неме кылган жакшы эмес. Тим более коргооңуздарды булгап атса, азайтса жакшы да.